Пайгамбарыбыздын сүт энеге тапшырылуусу. Мырзасын тосуп алган аалам шаңданып турду. Арабстан жергеси дагы бүткүл адамзатка нур жана бейпилдик алып келе турган пайгамбарга жер болуп көтөрүп турганына кубанычы койнуна батпай толкунданат. Келечекте боло турган теңдессиз улуу окуяларга сахна болуп бере турган Мекке шаарыдагы бул бакыт менен тең бөлүшүп жай соккон жел менен баарын сезип таазим кылып турду. Азирети Амина дагы бактылуу энеге айланып, нурдуу баласынын таттуу жылмаюулары, дүйнө менен кош айтышкан күйөөсүнөн ажыроо кайгысын унуттуруп, келечекке үмүт менен каратып, бактылуу кылган жападан жалгыз көңүл жубатуучу эле. Бактылуу Азирети Амина нурдуу баласын бир жума гана бооруна кысып эмизе алат. Андан соң Абу Лахабтын күңү Субайба айым ааламдын мырзасын өзүнө алып, ага сүт эне болуп көпкө чейин эмизет. Субайба айым мындан мурун Азирети Хамзаны дагы эмизген эле. Ушундан улам улуу Расул пайгамбарыбыз менен урматтуу абасынын ортосунда эмчектеш бир туугандык байланышынын түзүлүшүнө себеп болуу сыяктуу аябай чоң бакытка жана шарапатка ээ болот. Эң кичинекей жакшылыктарды да унутпаган жана эч бирин жоопсуз калтырбаган улуу жана бийик сапаттын ээси ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө сүт энелик кылган үчүн Субайба айымды эч унуткан жок жана кийин дагы аны ар дайым зыярат кылып, ар бир көрүшүндө ага көптөгөн белек бечкектерди берип сый тартуулап турчу. Ооба, чынчылдык, сөзүндө туруу сыпаты ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыздын дүйнө жүзүнө алып келген адеп ахлактын негизи болгон. Анын таза ахлактуу жашоосунда атүгүл эң кичине аракетинде дагы опаасыздыктын кыпындай бир белгиси көрүнгөн эмес. Пайгамбарыбыздын чынчылдыгын өзүнө сиңирген бактылуу жубайы улуу Хадича энебиз дагы үйүнө бат-баттан келип турган Субайба айымды кулдуктан бошотуу үчүн сатып алайын десе да, Абу Лахаб буга макул болгон эмес. Кийин Расулу Кибрия пайгамбарыбыз Мадинага көчүп кеткенден кийин Абу Лахаб Субайбаны өзү эле азат кылган. Абу Лахаб пайгамбарыбыздын бир тууган абасы. Кийинчерээк Расулу Акрамдын пайгамбарлыгын тастыктабагандай эле өмүр бою бутпарастыктан баш тартпай, анын эң чоң душманы бойдон кала берген. Ушул себептен Аллахтын каргышына тушугуп, күң аял Субайба айымдын бир тырмагынчалык кадыр барк тапкан жок. Атүгүл Субайба айымдын урматына акыретте бир аз жеңилдикке ээ болору дагы айтылган. Аны өлгөндөн кийин бирөөлөр түшүндө көрүшөт. Тозоктун катуу азабын тартып жаткан болот. Андан сурашат: эмнеге өкүр бакырып ыйлап жатасың? Абу Лахаб: эмнеге ыйламак элем? Суусуздук мени оттой кууруп жатат. Жашоомдо бир да жакшы сооптуу иш кылбаптырмын. Болгону бир жакшылык таптым. Мухаммадты эмизген Субайбаны азаттыкка чыгарганым үчүн мага да бул жерден эрдимди бир аз суулап алуу мүмкүндүгү ырыолонду деп сөөмөйүн көрсөтөт. Окуя чынында эле үлгү ала тургандай болчу. Ааламдын мырзасына өмүр бою жамандык кылып, кыйноого салып акаарат кылуудан тартынбаган Абу Лахаб сыяктуу кутурган ислам душманы болгону аны эмизген Субайба айымды эркиндикке чыгарган үчүн Аллахтын ушундай жоомарттыгы менен жакшылыгына ээ болуп, тозокту азабы бир аз жеңил деп жатат. Демек, бир гана сүйүктүү пайгамбарын эмес, ага кызмат кылгандарга кылынган жакшылыктарды дагы Аллах Таала
жомарттыгы жана жакшылыгы менен жоопсуз калтырбайт. Муну менен бирге дүйнөдө ааламдын сыймыгын өздөрүнө бардык нерседе имам жана жол баштоочу кабыл кылып, улуу сүннөттөрүнө баш ийүү менен сыймыктанган чыныгы момундарга түбөлүктүү ааламда Аллахтын кандай гана чоң ыроолор менен тартуулар камдалганын ойлонуп көрөлү. Балдарды сүт энеге берүү адаты. Меккенин абасы ысык, аптаптуу эле. Балдардын жаш денелерине жарабай, алардын ден соолукта чоңоюуларына ыңгайлуу эмес болчу. Чөлдө болсо аба ырайы мээлүүн, суу даамдуу жана таза, жашаш жеңил. Айрыкча чөлдө жашаган кээ бир уруулардын тилдери өтө туура, так келип, асылдуулугу менен тазалыгын сактап келген. Адеп ахлактары дагы таза болгон. Мына ушундан улам, ошол кезде Курайштын беделдүүлөрү менен манаптары балдары саламаттуураак, күчтүүрөөк чоңоюулары үчүн айрыкча арабчаны туура, так жана нукура сүйлөй алуулары үчүн Меккенин сыртында чөлдө жашаган уруулардын аялдарына акы төлөп эмизүү үчүн тапшырууну адатка айлантышкан. Бала 2-3 жыл кээде андан дагы көпкө сүт энелеринин жанында калчу. Ушул себептен жайлоолордо жашаган көптөгөн уруулар, айрыкча Саад бин Бакир уруусунун аялдары жылда бир нече жолу топ болуп Меккеге келип, жаңы төрөлгөн балдарды эмизүү үчүн алып кетишчү. Меккенин тегерегиндеги уруулардын ичинен Саад бин Бакир уруусу өзгөчөлөнүп, абройдо, жомарттыкта, эрдикте, кичипейилдикте жана арабчаны таза сүйлөөдө башкалардан айырмаланып, атак тапкан уруу эле. Андыктан Курайштын беделдүү үй бүлөлөрү көбүнчө ушул уруунун аялдарына балдарын тапшырууну каалашчу. Бани Бакир уруусунун аялдарынын Меккеге келиши. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламды Субайба айым эмизип жатты. Ошол жылы Саад уулдарынын журтунда ошого чейин өтө сейрек кездешкен катуу кургакчылык өкүн сүрөт. Кургакчылык менен кошо келген каатчылык бул элди жокчулукта алып, мүңкүрөтүп, айласын кетирет. Азыгын араңдан зорго табышып, малдары арыктап, сүт бербей калат. Бул катуу каатчылык жылы Бани Бакир уруусунун аялдары эптеп эмизүүгө бала таап, анысы менен көр оокатын аз да болсо оңоп алуу максаты менен адаттан көп киши болуп Меккеге келишет. Келген аялдардын бирөөсүнөн башкасы бардыгы өздөрүнө бала табышат. Таң калыштуусу, сүйүктүү пайгамбарыбызга бир гана жетимдигинен улам аны алууга эч ким жологон жок. Анткени жетимге ким түзүгүрөөк ак төлөп бермегеле деген чочулоо бар эле. Меккеге кечигип бир аял келет. Намысы, тазалыгы, мүнөзү, уяттуулугу, улуу ахлагы жана фазилеттүүлүгү менен уруусунун ичинде таанылган аял эле. Күйөөсү менен кезектешип, каарыган, алдан тайган улоо мингендиктен топтун артында калышкан. Меккеге киргенинде Курайштын жаңа төрөлгөн балдарынын ичинен бирөөнү эсептебегенде Бакир уулдарынын аялдарынын бардыгы өздөрүнө бала тандап алып кетишкен. Бул аял гана толук кудурет ээси Аллах Тааланын тагдыры, акылмандыгы менен эмизүүгө бала таба албайт. Күйөөсү Харистин дагы маанайы чөгүңкү. Жолдошторунун баары бардар үй бүлөлөрдүн балдарын бөлүп алышкан. Бир гана иштин сырткы себеби кечигүүнүн айынан куру кол калган жалгыз өзү болду. Көңүлү чөгүп турган бул намыстуу аял Аллах Тааланын тагдырынын ага жазылган таалайлуу ырыскысынан бейкапар, Меккенин көчөлөрүндө бала таба албаганына кайгырып,
aylasız aylanıp gıdırat. Bir mezgilde kelbeti menen tegerektin urmatyna yüzü jyldızdu, jaşı ulgayıp kalgan karıyaga tuş gelet. Bul kişi alamdın mırzasynyň çoň atasy Abdulmutalip bolçu. Kudum birbirinin dartına darman boluş üçün izdeşip jürüşkenдөй birbirine tigilip kalışat. Anan süýleşip girişet. Abdulmutalip "Sen gaýakdan bolasyň?" dep soraýt. Ayal "Bani Saat urusunanmyn" deyt. "Atyň kim?" "Halima." Abdulmuttalip kanday sonun, saat kuttuluk menen jumşakdyk, ekimin öz düýneniň jakşylygy da, akyrettin zaty menen symygy mına uşular, dep tereň üçküret da, Halimaga "Ey Halima, mende bir jetim bala bar. Any Saat urusunun ayaldaryna sunuştasam kabyl kılışgan jok. Jok degende sen aga süt enelik kıl. Anın arty menen balkim baktylуулukka berekege jetersiň" deyt. Halima gütülbegen bul sunuşga algaç olku-solku bolat. Birok jurtuna kuru gol gaýtkysy gelbeyt. Andyktan içki olku-solkulugyny jeňip kabyl kılat. Birok güýesinen ruhsat albastan çeşimin bildirgisi gelbeyt. Daroo güýesine gelip bolgondordy aýtyp berip, "Emize turgan bala tappadym. Joldoşlarymdyn içinde kuru gol gaýtkym gelbeyt. Kudaýaky barıp janagy jetimdi alam" deyt. Güýesi Haris jubaýynyň oýuna goşulyp, "Alsaň al. Balkim Allah anın arty menen bizge bereke, jakşylyk berer" deyt. Oşentip Abdulmuttalipke gelişet. Abdulmuttalip Halimany süýüktүү paýgambarybız nurdantgan Hazreti Aminanyň jupunu ýüne alyp barat. Halima paýgambarybyzyň baş jagyna jakyndaýt. Nur yüzdü paýgambarybız ak gezlemege orolup, jaşyl jipten tigilgen jabunun içinde uktap jatgan. Aylana jipar jytka bölünüp durdu. Halima ayraň taň bolat. Nur yüzdü paýgambarybızga zamatda içi jylyt. Any oýgutgusu da gelbeyt. Halimany basyp turgan kaýgy jogolup, kuban ganynan uçup ketçüdöý bolat. Bala tabalbay kıstalıp jatkanda uşunday sonunu mırkayga tuş boluu kanday gana çoň bakyt ele. Halima artyk çyday albay alamdyn symygynyň baş jagyna gelip jur kandyn uçun akyrындap götürüt. Gebezden jumşak, karday appak, güldöy burkuragan koldorunan, kuttu maňdaýynan enelik merim menen öböt. Oşol uçurda paýgambarybız gözlerini açıp Halimanyň öpkönüne tattuu jylmaýuu menen jogap beret. Biri-birin tüşünüşken ele. Biri bala taba albagandyktan kynalgan, ekinçisi ayaldar tarabынан çetke gagylgan nurduu jetim. Tagdyr bul ekönün teň alamyn kuwanyçka tolturat. Algaçky bereke. Nurdu paýgambarybız göňüli tartylgan Halimanyň guçagynda ele. Taň galyşdyusy kaçan tam beri araňdan zorgo süt topdogon kökürekler paýgambarybız emip başlar menen sütkö tolup çygat. Bir zamatda iki göküregi teň kudum orkuşdagan süt bulagyna aýlangansyt. Halima menen güýesi esteri op, ayraň taň boluşat. Oň emçek alamdyn myrzasynyň ozunda, sol emçek aga emçekteş bir tugany Halimanyň oğlu Abdullah'tyn ozunda. Alamdyn myrzasy mından ary oň emçekde gana emet. Töөнүн jelini sütkö toldu. Halima nurdu jetimdi kuçagынан takır düşürgüsü gelbey, Abdulmuttalip jana Hazreti Amina menen goştoşup Mekkeden gaýtyşat. Aminanyň kaýgysyna göz jaşlary joldoş bolup, bulut symal balakaýynyň artyndan jüret. Haristin üýbülösü Mekkenin sırtında tündü rahattu uykuda ötköret.
Erteң menen Haris töөлөрүн сааганга жөнөйт. Колун сунган желин сүт чоргоосуна айлантат. Колун сунган желин сүт чоргоосуна айланат. Таң калып Халимага үн салат. Эй Халима, билип кой, сен өтө куттуу, кайырлуу бала алыптырсың. Халима күйөөсүн тастыктап, Кудайга миң мертебе шүгүр, мен да ошондой болушун үмүт кыламын, дейт. Мекке кыйла артта калган эле. Халима ургачы улоосунун үстүндө, кучагында болсо ааламдын мырзасы. Баягы алсыз, карыган, баарынан артта калган мингичке эмне болгон? Бул эмне деген ылдамдык? Келе жаткандагы унаа чын эле ушул беле? Топтун мингичтеринин баарын ашып артта калтырганда, Халиманын жолдоштору таң калышып сурашат. Абу Зуайбдын кызы, уят эмеспи? Бизди эмнеге күтпөйсүң? Астыңдагы улооң келе жатканыңдагы улооң эмеспи? Мингич ошол эле мингич болчу. Бир гана айырмасы, эми үстүндө ааламдын мырзасы бар эле. Аны көтөрүп жүрүүнүн сыймыгы ошол алсыз, кынжыйган айбанды дагы өрөөп күтүп жиберген. Халима жолдошторуна мындай жооп берет. Жок, улоо ошол эле улоо. Ал тургай мен аны тепкилеп сүрөбөсөм деле өзүнөн өзү эле ылдам баратат. Чын эле кызык. Тилекке каршы, топтун ичинен бирөөнүн дагы оюна бул айырманын төркүнү кайдан келип жатканын аңдап билүүгө акылы жетпейт. Ооба, ушул болуп өткөндүн баары нур жүздүү ымыркайдын келечекке бүткүл улуулугу менен кучак жаярынын ачык белгилери эле. Пайгамбарыбыз Саат уулдарынын журтунда. Бул табышмактуу окуялардан кийин Халима күйөөсү экөө өз журтуна кайтып келишет. Эми нур жүздүү аалам мырзасы Саат уулдарынын журтунда. Ошол кездерде Саат уулдарынын аймагында катуу кургакчылык өкүм сүрүп, береке жоголуп, кудук булактар суулуп, жайылган малдар арыктап, буттарын араң шилтеп калышкан эле. Бирок пайгамбарыбыз келгенден кийин баары өзгөрөт. Ал кадам койгон үй бүлөнүн турмушу күн сайын өзгөрө баштайт. Буга чейин жегенге чөп таппай, арыктаган малдары эми курсактары челкее тоюп, желиндери сүткө толуп, сүт чоргоосу сыяктуу ашып ташыйт. Халиманын үйү берекеге толот. Өрөөндүн айрым тургундарын дагы эле кургакчылык кууратып кыйнайт. Малдары арыктап, сүт бере албай калган эле. Айрыкча пайгамбарыбызды жетим деп албай койгондордун турмушу күндөн күнгө кыйындагандан кыйындай берет. Жайлоонун тургундары Халиманын мындай өзгөргөн турмушуна ишене алышпай, эч нерсеге акылдары жетпей, айраң таң болуп күн өткөрүшөт. Ичтеринен ачуулары келип, бүт күнөөнү малчыларга коюп, аларды урушуп, барып карагылачы, Халиманын койчулары койлорун кантип тойгузуп жатышканын. Ар дайым курсактары тоюп, желиндери сүткө толуп кайтышат. Ал койлорун кай жерге оттотуп жатса, малдарды ошол жерге алып барып оттоткула, деп жемелешет. Бирок койчулар кожоюндарынын мындай жемелеринин орунсуз экендигин 5 колундай билишчү. Халиманын малдары оттогон жер алардын кой баккан жеринен эч кандай айырмасы жок болчу. Ошондуктан кожоюндарына муну канчалык түшүндүрсө дагы майнап чыкпайт. Бир жолу кожоюндары алардан мынтип сурашат. Эгер баарыңар бир жерде мал оттотуп жаткан болсоңор, эмне үчүн силердин малыңар ачкадан араң басып жүрүшөт дагы Халиманын малдары ар дайым курсактары тоюп, желиндери сүткө тоюп кайтышат? Канткенде да бул суроого койчулар дагы, кожоюндары дагы жооп таба алышпайт. Таң калышып, бири-бирине таңыркап тиктегенден башка колдорунан эч нерсе келбейт. Мунун сырын Халима менен күйөөсү
eçaq ele düşünüşken bolçu. Koyçular gelip sebebini suraganda alarga tömönkiçe жооп beret. Allah'a ant içip aytam, bul nerse jaytga dagı, goýlarga dagı, malçylarga dagı baýlanyşly emes. Bul iş jaratkandyn sırlarynyň bir syry. Bary Mekkeden bul jakka garay jolga çykkanda baştalgan. Bul sözlerden koyçulardan biri dagı eç nerse düşünüşbeyt. Jayloo kalkın taň galdyrgan bul okuyalardan syry mındaýça ele. Alamdardyň kojoýuny Allah Taala Halimanyň üýbülösün özünün eň süýükli elçisin bagyp östürүүgө kabul alyp, aga merimin tökkendükden alardy öz ıraýym kazynasyndan keremetli, mol, berekeli ıryskylarga bölegen. Munun sırdy magazyny düşüngen Halima menen güýösü nur yüzlü Paýgambarybys sallallahu aleyhi we sellemga aýabay nazik muamele jasap, karegi menen teň aýlanyp durşat. Jayloo kurgakçylykdan kutuldu. Saat uğuldarynyň jaýloosunda aýlap öküm sürgen kurgakçylyk dag ele ulana beret. Jergilikli turgundar özlerinin işenim kaada saltynyň erejelerine taýanyşyp, arganday joldor menen jamgyr çakyryw üçin öz dualaryny kılışat. Birok bari bir eç kanday natyja jok. Bir jolu juma günü ayal erkek aralaş, büt kalk açka kalgan arık töýlerin, süt berbey kalgan maldaryn jeteleşip, bir döbönün üstüne jamgyr duasyn kılıw üçin çoguluşat. Muruntan sıyınıp gelişken butlarına arnap kurman çalışıp dualaryn baştaşat. Birok kança saat dua kılışsa dağı asmandan bir da tamçı düşbeyt. Bul toptolgon eldin arasında Halima jana güýösü dağı bar ele. Halima göz tiýүүдөн gorkup alamdyn myrzasyn üýde galtyryp, enesi Unaýska göz kulak bolup turusun daýyndap gelgen. Mıntip dua kılууdan hiç kanday payda çıkmasın düşüngen el, ümitsizlikke düşüp, göňüli çögüp, dualaryn bütürüp gaýra üýlerine kaýtkanga attanyp kalışgan. Bir gezde Halimaga koňşu bir ayal, duasyn bütüreýin dep jatkan butbaras ırımçyga jakyn gelip, aýlanaýyn ırımçy myrza, biz uşunça dua kıldyk, birok hiç payda çykkan jok. Eger arabızda kuttu Akjoltoy birөө bolgonda balkim alamdardyn Rabbisi dualarybızdy kabul kılar bele, dedi. Irımçy bul kartaýgan ayaldyn sözün jaktyrbaganday, biz aga dua kılabys, birok anyň emne kılaryn bilbeýbis. Emne tuura, je emne tuura emes ekendigin bir gana al bilet, dep жооп beret. Bul eret kartaň ayal negizgi aýtaýyn degenini açyk aýtdy. Owa, bilem tur aýtasys. Birok menin aýtaýyn degenim, bizden koňşubuz Halimanyň üýünde Mekkeden alıp gelişken bir nariste var. Al gelgenden beri Halimanyň üýü berekege tolup, jaşoosy alda gança özgördü. Menimçe aýabay kuttu bala okşoýt. Aýtaýyn degenim, any bul jakka alyp gelsek balkim, anyň kuttulugynan bir natyja çygar. Balkim anyň urmatyna alamdardyn Rabbisi dualarybızdy kabul kılıp bizge jamgyr jönötör. Irımçy muny ugup oýga batyp, algaç olku solku bolup emne derin bilbey turup kalat. Ulgaýgan ayaldyn gaýra-gaýra ötünüçünen ulam Paýgambarybızdy alyp gelүүge makul bolat. Ulgaýgan ayal daro Halimany izdep tap, ırımçy bakşyga aýtgan sunuşun aga dagy düşündüret. Bul sunuş Halimanyň akylyna syýat. Sebebi nur yüzlü balanyň kuttuluguna jana Akjoltoýluguna barnan murun özü kübe bolgan. Eko daro üýüne çurkap gelişet. Süt enesi Paýgambarybızdy kuçaktap öp jytdaýtdagy nurdu yüzün gündüň kuýkalagan yssygynan gorgoo üçin juka jumşak gezdeme menen jap sırtga çygyşat.
Күн аябай катуу ысып баарын куйкалап жиберчүдөй жерден алоолонуп от бүркүп жаткансыды. Халима менен коңшусу ааламдын мырзасын көтөрүп бир аз жол жүргөндө эч көз көрбөгөн бир кереметке күбө болушат. Карашса, асманда алардын төбө тушунда бир булут калкалап келе жатат. Алгач көп деле маани беришпей, адаттагы кубулуш катары кабыл алышат. Бирок бул калкалаган булут алардан калбай ээрчип келе жаткан эле. Муну байкаган Халима менен коңшусу ал булутта да бир сыр бар экендигин түшүнүшүп, таң калуу менен жол жүрүшөт. Ал булут да эч алыстабай алардын төбөсүнө тик тушуна туруп күндүн куйкалаган ысыктыгынан коргоп, кудум эле кол чатырдай көлөкө кылып келе жатты. Буга алар бир жагынан таң калышып, бир жагынан аябай сүйүнүшөт. Бул көлөкөдөн баланын нур жүзүн бекитүүгө дагы муктаждык жок эле. Халима ааламдын мырзасынын нур жүзүнө жабылган кездемени алганда, пайгамбарыбыз таттуу жылмаюусу менен «Бул булут мага көлөкө кылып жатат» дегенсип карайт. Булуттун көлөкөсүндө эркин бараткан Халима менен коңшусу чогулган элге жетип келишет. Башында сунушту жактырбаган ырымчы бул жолу жылмаюу менен тосуп алды. Анткени ал дагы Халима менен коңшусун тээ алыстан бир булут көлөкө кылып келе жатканын көргөн. Ырымчы бакшы пайгамбарыбызды колуна алып элге кайрылды. «Эй калайык, бул колумдагы бала турган үйүнө береке алып келген меккелик бала. Бул кайырлуу ымыркайга болгон сүйүүсү менен жакшылыгынын урматына жамгыр берүүсү үчүн ааламдардын Раббисине баарыбыз жалпы дуа кылалы». Алакандар жайылып, эриндер кыбыр этип дуа кылына баштады. Пайгамбарыбыз нурданып ырымчынын колунда. Ырымчы нур чачкан көздөргө бүт көңүлүн кое карап, бул татынакай баланын касиетинин урматы үчүн бизге жамгыр ырооло деп Аллах Таалага жалбарат. Баары улуу Аллахка жалбарып жатышканда, пайгамбарыбыздын нур чачкан көздөрү үмүт менен көк жүзүнө кадалат. Ырымчы бакшы болсо, нурдуу баланын каректери капкара жана теңдессиз сулуу көздөрүнө арбалып, баардык нерсени заматта унутуп коет. Мына айлап уланып келген сагынычтуу жана муңдуу күтүүнүн акыркы учурлары жакындап келатат. Пайгамбарыбызды калкалаган кичинекей булуттун күтүлбөгөн жерден чоңойгондон чоңоюп, ар тарапка жайыла баштаганы байкалат. Аз гана убакытта ошол кичине булут көк жүзүн каптаган кара булутка айланат. Жан кашайткан кургак жерге Аллах Тааланын мээрими төгүлүп, булуттардан тыпыр-тыпыр жан төгүлө баштайт. Мына эми жалбарып жаткан ыйлоо, сыздоолор кубанычтуу, шаңдуу алкыштарга айланып, бүт баары айтарга сөз таппай сүйүнүшөт. Жамгыр, жамгыр, жамгыр деген үндөр жаңырат. Жан кашайткан кургак жерге Аллах Тааланын мээрими төгүлүп, булуттардан тыпыр-тыпыр жан төгүп кирди. Ооба, эскертүү иретиндеги 2 апталык жокчулукта калуу Саад уулдарынын көңүлүн бурууга жетиштүү болгон эле. Нурдуу наристенин касиетинин урматына Саад уулдарынын журтуна жагымдуу, тунук, таттуу жамгыр тамчылары Аллах Тааланын мээримдүүлүк казынасынан чыгып, жер бетин сугарып, үмүтсүз жүздөргө жылмаюу жана үмүт тартуулап, какырап турган, чаң баскан жерден жагымдуу жыт ар тарапка жайылып, айлана чөйрө кубанычка бөлөнөт. Бирок максаттарына жеткен калк дубаларынын эмнегедир ушул күнү кабыл болгондугунун сырын баары бир биле алышкан жок. Себеби ал бир сыр эле. Азырынча ал сыр бойдон кала бермекчи. Аллах Тааланын мээримин бурган али наристе болчу.
Бирок ал элдин назарында гана наристе болчу. Чындыгында ал Аллах менен периштелер өтө жакшы таанышкан, Аллахтын сүйгөн кулу, пайгамбарлардын пайгамбары, эки дүйнөнүн күнү Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эле. Саат уулдарын бактылуулукка бөлөгөн бул жамгыр бир жума бою токтогон жок. Топурак жааган жамгырдан кана ичип, чөптөр кайрадан жанданып, дарактар көгөрүп, эгиндер көтөрүлүп, малдардын желиндери сүткө толо баштайт. Жамгырга жеткендердин ичинен бул кереметке күбө болгон калктын арасынан айрымдары мээримдүүлүктүн себебин билишет. Өз ара бул бала ак жолтой, кайырлуу бала деп сөз кылышат. Тунук кенен горизонттуу чөлдө аба ырайы жагымдуу, таза эле. Жаш балдардын тезирээк жетилип, ден соолукта чоңоюшуна да ыңгайлуу болчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын чоңоюшу башка балдардыкынан өзгөчө. 8 айлык кезинде сүйлөй баштайт. 9 айында так жана ирээттүү сүйлөп калат. 10 айында башка балдар менен ок атышкыдай күч кубаттуу болуп чыйралат. Пайгамбарыбыз 2 жашка толгондо эмчектен чыгат. Ошол мезгилге чейин Халимага жана жайлоо тургундарына береке, мээрим жана ыроо жамгыры кемибейт. Ушундай кичинекей кезинде эле пайгамбарыбыз башкалардан өзгөчө сулуулукка жана жогорку адеп ахлакка ээ эле. Чоң киши сыяктуу оор басырыктуу жана токтоо болчу. Пайгамбарыбыздын өз энесине алып келиниши. Сүт балдарды өз ата-энелерине кайтарып берүү убагы келет. Ошону менен бирге кареги менен тең айланып, өз баласынан артык сүйгөн Халиманын көңүлүн кара булут каптайт. Себеби жакында наристеден айрылат. Нурдуу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бейишти элестеткен жыпар жытынан алыстайт. Меккеге алып келип, өз энесинде тапшыргандан башка аргасы жок эле. Ошентип, нурдуу баланы Меккеге алып келип, өз энесине ыйлай сыктай тапшырышат. Сүт эненин көз жашы төгүлүп, ал эми өз энесинин кубанычы койнуна батпайт. Бирөөсү өз баласын кайра көргөнүнө бактылуу, бирөөсү андан айрылып жаткандыгына терең кайгыда. Ошол тапта сүт эне Халимага бир илхам келип, чын дили менен жалбарып, мынтип сунуш кылат. Уулумду дагы бир аз жаныма калтырып турсак кандай болот? Меккенин ар кандай жугуштуу ооруларынан чочулап турам. Бул бир чети чын дилден чыккан сунуш, бир чети сураныч болчу. Анткени анын сөздөрү ооз учунан эмес, жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан эле. Азиз эне Амина мындай өтүнүшкө каршы болууга дити барбай, сүйүктүү наристесин дагы бир нече убакытка сүт энесинин жанында калуусуна макул болот. Пайгамбарыбыз кайрадан Саад уулдарынын журтунда. Халима максатына жеткен эле. Арзуусунун орундалышы менен чексиз кубанычка бөлөнгөн сүт эне ааламдын сыймыгын алып журтуна кайтат. Пайгамбарыбыз эми эмчектеш бир тууганы Абдуллах менен бирге козуларды кайтарууга чыга баштаган. Козулар анын таттуу жылмаюусун сезишкенсип, маарашып жооп беришчү. Ардактуу пайгамбарыбыздын көздөрү ар дайым асманда эле. Кудум ал жерден бир нерсе изилдеп атчудай дыкааттуу, көңүл коюп карачу. Кудум асмандан бир кол чыгып, аны улуу ааламдарга алып кете тургандай күтөр эле. Ушундай учурда көз жаздымда калбаган дагы бир кызык окуя. Пайгамбарыбыздын баш үстүндө көбүнчө бир булут ээрчип, күн ысыгынан коргоп жүрчү. Бардыгынын көздөрү ага кадалып, эл оозунда анын сулуулугу дастан болуп, жүрөктөрүндө ага карата таттуу сүйүү бар эле. Ар дайым
anın tarbiyalуулугу, оор basırıktuluğu gep kılınçu. Kurbuları aga jakın dost boluga hareketlenişçü. Oşentip süyüktü paygambarыбыз saat uğuldarının jurtunda gündörün uşunday baktılуу, kuvanıştуу ötköröt. Paygambarыбыздын kökürögünün jarılışı. Күн nuru aylanaga berekesin çaçıp turgan jaz gündörünün biri ele. Nur жүздүү пайгамбарыбыз эмчектеш bir tuğanı Abdullah menen birge üylörüne jakın bir jerde gozulарын otkozуп жүрүшкөн. Darактын түбүндө жумшак çöptün üstünde olturuşup tattуу gowuraşıp süйлöşüp jatышкан. Birazdan soň Abdullah daraktın salkın gölökösünde uykuga ketet.